деген тема бул аябай глобалдуу тема да. Бул теманы 1-2 сабакта өтө абдан кыйын. Биз сиздерге ошол основасын берели, хотя бы мындай кандай десек, направление берели деген максатта негизи. Таарынычтар экиге бөлүнөт. Кечээ өнү сүйлөштүк. Бул мнимые, а настоящие. Мнимые деген бул өзүң ойлоп тапкан таарынычтар деген бул көбүнчө мелочтар да, мындай майда чүйдө таарынычтар. Кечээ күнү мен көп пример кылып кетпедимби? Албетте, аябай чоң таарынычтар менен самостоятельно иштөө кыйын, бирок ошентсе дагы мен өзүм колдонгон техникалар жөнүндө айтып берем. Кечээ күнү мага личкага мындай каттар келди да. Албетте, сиз дейт сабак өтүп атканда мындай жеңил таарынычтар жөнүндө көп айттыңыз дейт да. Анан бирок дейт азыркы күндөгү мына могул Кыргызстандагы акыркы учурдагы бул дагы балким ошол интернеттен өнүккөндөнбү билбейм, бирок же чын эле ушундай пейил бузулуп атабы, менин деле жүрөгүмө үйткөн ошол маселе бар. Бул айымдарга болгон мамиле. Эркектер тарабынан, общество тарабынан айымдарга болгон мамиле. Бул мисалы жанагы кулак мурдун кесип салган учурлар, бул изнасилование, бул ар түрдүү мындай ыдык көрсөтүүлөр, жанагы кол көтөрүү, физический урон деп коет адамга. Анан психологический давление, мисалы өткөндө бирөөнүн кайненеси менен болгон ситуацияны көрсөттү. Мен ушул сферада жүргөндөн кийин көп айымдарды консультация кылганда мен билем, ар бир айым өзүнүн жашоосунда мындай нерселерден өтөт да. Тилекке каршы өтөт. Бул кол көтөрүү, басынтуу, психологиялык давление ар түрдүү. Анан кечээ ошо бир айым менен сүйлөшсөм, ал айтат да, мен дейт да, ушунча кыйынчылыктан өтүп дейт, мен эми даже дейт ошол кишилерди жек көргөнгө акым жокпу дейт да. Эмнеге мен аларды мындай жек көрсөм болбойт дейт да. Мен аларга мындай кандай десем, противостояние деп коет го, мындай карама каршы турганга эмнеге укугум жок деген суроо келди да. Бул биз азыр өтүп аткан сабак менен укук жөнүндө биз айткан жокпуз. Укук албетте бар, ар бир адамдын укугу бар. Бул личный граница деп коет, өздүк границалар. Биз өткөндө да тема өткөнбүз, өздүк границалар. Эгер өтө элек болсок дагы болот тема. Бул личный границаларда эмне дегенди билдирет? Бул сиз өзүңүз каалагандай чек ара койсоңуз болот. Мисалы мен өзүмдүн жеке чек араларымды айтып койсом, мисалы менин жолдошум мен көзүмчө сөгүнбөйт. Бизде ошондой чек ара бар, сөгүнсө болбойт деген. Эгерде аябай катуу кыйкырып баштаса, биз сүйлөшүүнү токтотобуз. Мен айтам, кыйкырбайсың. Эгер кыйкырсаң сүйлөшпөйбүз. Мен дагы өзүм катуу кыйкырып баштаганда ага да айтам, сен айтып кой, токтотконду үйрөнөлү депчи. Аягына чейин мындай на повышенных тонах оскорбление жок, сүйлөшкөндү үйрөнөбүз деп. Албетте жашоодо болуп кетет кээ бирде, бирок өткөндөн кийин кайра отуруп алып сүйлөшүп, ошонун баарын обсуждать этип, ал жөнүндө дагы буюрса айтып берем бүгүн. Кантип алдын алса болот таарынычтардын, кантип уже чогулуп калган таарынычтардан арылса болот, ошол жөнүндө дагы айтып берем. Анан кечээ күнү да ушундай кандай десем, ошо каттан кийин билбейм кандай силерге жеткирсем болот, бирок мисалы випке катышкандар бардык басып өткөн жолумду жакшы билишет да. Анан сиздерге дагы кичине түшүнүктүү болсун деп айткым келет да. Мен дагы ошол где-то 5-класс кезимде ошол үйгө келген бир байкелер тарабынан ошондой бир ыдык көрсөтүү болгон да, попытка. Бирок Кудайга миң мертебе шүгүр, эжем келип калып, случайно ошол мындай кандай десем, алдын алып калган да. Бирок ошол эле учурда мындай көрмөксөн болуп койгон да.
көрмөксөн как будто мындай болбогондой отношение кылып койгон да. Анан ошол мен баягы кичинекей балага түшүндүрүш керек да, что случилось, как с этим справиться деп түшүндүрүш керек да. Бирок мен түшүнбөй калгам. Мен кичинекей болгону менен түшүнгөм эмне болгонун, бирок ошол нерсени мындай до конца эч ким айтып, мындай успокаивать этип кеткен эмес да, түшүнүп атасыздарбы? Анан ошол нерсе калып калат экен, бирок мен аны мындай эчтеке болгон жок деп кабыл алгам да. Анткени мен эжем келип тигил кишини урушуп кууп жиберген, бирок мага эчтеке түшүндүргөн эмес да. Вообще сүйлөшкөн эмеспиз ал жөнүндө. Жөн эле мындай эле. Анан ошондой нерселерден мындай ар бир адамдын түшүнүш керек. Бул жашоодо мындай жүрөгү катуу таш адам эми балким ошондой төрөлүү эле калбаса, бирок андай жок да. Ар бир бала кичинекейинде эстеп койгула кандай сонун болуп төрөлөт. Бирок ошондой бир кандайдыр бир себептерден сенин жашооң ушундай бир ташка айланат экен да, жүрөгүңчү. Мисалы мен эч качан түшүнчү эмесмин да, эмнеге мен ошол кыздарга эле болуша берем. Кичинекейинен элечи эмнеге мен мындай жалгыз калтырбайм. Ушундай моменттер бар, аябай көп да. Бул сиздер өзүңүздөр байкабашыңыздар мүмкүн. Анан дагы бир нерсе, мен эркек кишилерге терс көз карашта болчумун да, ар дайымчы. Недоверие, ишенич жок, абсолютно. Өзүңдүн ата энеңден баштап любой жашооңдо болгон кишиге ишенич жок болуп калат да. Анан дагы бир нерсе, ооба унуткарып койсоң деле, мен мисалы ал жөнүндө такыр ойлончу эмесмин, унуткарып койгондой эле жүрдүм өмүр бою. Бирок ошонун последствиясы, ошонун какой-то бир мындай жашооңо терс таасири тие берет да. Терс таасири тие берет. Мен даже ошол азыр сиздерге техникаларды айтып берем, ошолорду колдонгондо дагы ошол случай жөнүндө ойлонгондон коркчумун да. Коркчумун. Эмнегедир мындай аябай чоң страх вызывать этчи да мендечи. Мен түшүнчү эмесмин эмнеге. Даже эсимден да ачып кетиптир эмне болгонун делечи. Кийин ошол терапия аркылуу, ушундай бир техникалар аркылуу отуруп, албетте мындай нерселерди кечирүү кыйын. Бирок өзүңдүн үстүңдө иштегенде какой-то бир принятие келет да. Принятие келет. Түшүнүп атасыздарбы? Мындай башкача сезим келет да, как будто бошогондой, ичиң бошогондой болуп, как будто жүрөгүң жумшаргандай болуп. Кийин ошол мен ошо жашоомдогу кийинки бир аябай мен үчүн чоң мындай трагедия деле эмес, азыр мындай эле отношение болуп калды, албетте, бирок ошол моментте эң кыйын нерсе бул ошол ажырашканда дагы точно ошондой болгон да. Мен мисалы ошол биринчи жолдошум мага эч мындай отургузуп, мондай болду, монун үчүн ажырашып атабыз деп эч түшүндүргөн эмес да. Биздин жашообузда ошо акыркы 3 жыл жашадык, 1 жылда ушунчалык жаман окуялар болгон. Эми мындай кол көтөрүү болгон жок, Кудайга шүгүр. Ал жолдошум деле такыр сөкчү эмес, урчу эмес, унижать этип, оскорблять этип деген такыр болгон эмес, бирок андан мен ойлойм мындай измена, мындай кандай десем, иш кылса аябай көп проблемалар болгон, финансы менен байланыштуу, ушундай казино ойноп кеткен, ушундай коркутуу, үркүтүүлөр башка адамдар тарабынан ошол казино ойногондон ушундай кыйынчылыктар болду 1 жылда. Бирок ошонун баарын басып өтүп 1 жыл жашагандан кийин албетте баары бүткөн эмес, бирок более-менее спокойнураак жашоого келип калганда, келип туруп эле жөн эле чай ичип отурганда эле элестет эле, мен я хочу развестись деп айткан да. Эмнеге десем, мен башка аял алам деп. Албетте мен үчүн бул удар болгон. Анан мен эмнеге деп сурасам эчтеке айтпай койгон да. Дело не в тебе, но я хочу развестись. Болду ошол бойдон. И ошол эле моментте мындай билбейм, башка үй бүлөлөрдө мындай болот го. Ата энеси барып, разборка кылып, сүйлөшүп, эмне болгонун выяснять этип, анын ызы чуу болуп ушундай болгон эмес да. Мен ата энем чакырышкан. Ата энем чакырганда келди ата энем, анан кийин
мындай мамам айтат, кийин сүйлөшсөкчү, сен өзүң дейт да, мен өзүм мындай спокойно эле жүрүп турмун да. Мындай обычно аялдар эмне болот, истерика кылып, ызы чуу кылып, андай болгон эмес. Анткени ошол мен жашаган үйдө азыркы кыздарымдын чоң ата чоң апасы, алар да ошондой отношение алып койгон да, мындай как будто ничего не происходит да. И азыр мен ойлосом ошондой көп болгон экен да жашоодочу. Анан ошолордун бардыгы просто сиздер түшүнсөңүздөр, эгерде сен ошол моментте, ошол эмоциянын бардыгын чыгара албасаң, эртең бизде сонун тема болот, техника чистки деген. Чыгара албасаң, ошонун бардыгы сенде кала берет, эч жака кетпейт. Бул мындай да, мисалы сиздер келиңиздер, бир эле обидаңарды эстеңиздер. Бирөөнү эле, мен баарын деген жокмун. Азыр эгерде ошол бир обиданы эстесеңиздер, сиздердин организмиңиздер түшүнүш керек да, эмнеге медитациялар бар, техника медитация, эмнеге элестетүү деген, мисалы эмнеге Куранда жанагы айтылат да, эгерде сен даже оюң менен башка адамды кучактап, кол кармап, бирдеме элестетсең, бул демек дейт да, бул да күнөө дейт да. Эмнеге? Анткени дейт, оюңда болгон нерсе дагы бул измена деп эсептелинет деп атат да. Эмне себептен? Келиңиздер ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Мисалы азыр эгерде ошол мисалы 10 жыл мурун сиздер менен бир окуя болгон да, сиздер ага таарынгансыздар. 10 жыл мурун таарынгансыздар. Бирок эгерде азыр ошол окуяны бирөөгө айтып берсеңиздер, же болбосо эстесеңиздер, сиздердин денеңиздерде ошол 10 жыл мурунку кандай процесстер болсо, ошондой процесстер жүрө берет да. Мисалы башыңар ооруп чыгат, ыйлайсыңар, жек көрүү сезими пайда болот, жүрөгүңөр толкунданат. Түшүнүп атасыздарбы? Анткени биздин гормональный система сиздерди ошол ойлогондо, жаман нерсени ойлогондо эмне кылат? Ал деген мындай вещество бөлүп чыгарат. Вещество сүйүнгөндө башка, вещество ыйлаганда башка. Ошол вещество ыйлаганда эмес, жаман болгондо ошол вещество келет дагы сиздердин каныңыздарга сиңет кадимкидей. Анан ошол каныңыздарга сиңгенде, анан кийин организм ошол ушундай болуп аткан турбайбы деп түшүнөт. Дене, физикалык дене элестеткеле, мээңер гормональный фон аркылуу физикалык денеңерди башкарат. Анан ошол яд келет дагы, яд деп элестете бергиле, гормон сиздердин организмиңиздерге сиңгенде, ошол учурдагы болгондой сезимдерди пайда кылат. Ошол учурдагы болгондой жүрөк ооруган бүт баары эсиңерге келет. Ыйлайсыңар, эмне себептен? Мага ушул аябай таасир берген да, өзүм үстүмөн иштегенге аябай таасир берген. Ушул Инстаграмга, баракчага жаңы катталганда беле, же андан мурдараак экен Ютубтан негизи мен Ник Вуйчичтин темаларын көп көрчү элем. Анан ошону көрүп эле бир американский психологдун консультациясын угуп калдым да. Анан ошол жертванын бетин жаап коюп консультация кылат го, ошондо консультация кылып атыптыр. Анан жертва насилие экен да, аябай жаман да, эми айтып атса аябай жаман экен. Анан ошол психолог айтты да, кийин бүтөйүн дегендеги айткан фразасы мага аябай жакты да. Мынтип айтты да, ошол аялгачы, биз экөөбүз деди, келиңиз деди, терапияны токтотобуз деди. Менин терапиям сизге жыйынтык бербей жатат деп айтты да. Десе тиги аял возмущаться этти, неге доктор мен сизге келип кеткен сайын аябай жеңилдеп калам десе, айтып атпайбы, бирок сиз дейт мага 50 жылдан бери келесиз. 30 жылдан бери келесиз. Уже 50гө чыгып калдыңыз. 50гө чыгып калдыңыз. Биз сиз менен 20 жашыңыздан баштап иштеп баштаганбыз, уже 50гө чыгып калдыңыз. 50 жылдан бери сиз ошол адамдарды кечире албай койдуңуз. Койо албай койдуңуз. Биздин терапия кандай десем, жыйынтык чыккан жок дейт да. Дегенде тиги аял аябай возмущаться этип, урушуп,
не вам решать, эмнеге жыйынтык чыккан жок дейсиз деп аябай жинденет да. Жинденип ызы чугулганда анан кийин тиги доктор айтат да, келиңиз отуруңуз, анда ачык сүйлөшөбүз дейт. Ошол 5 адам сизди ооба деди, аябай жаман нерсе кылды деди да. Кечирсе болбойт мындай нерсени, мен кантип кечирмек элем деп аябай жинденет да. Анан айтат да, сиз дейт ал адамдарды кечирбей эле коюңуз дейт да. Сиз өзүңүздү кечириңиз дейт доктор. Анан эмнеге мен өзүмдү кечирмей элем, мен эмне жамандык кылдым деп тиги аял айтканда айтат да. Ооба дейт, ал адамдар дейт сиз менен аябай жаман нерсе жасашты дейт. Буну кечирүү мүмкүн эмес дейт. Мүмкүн эмес. Эч качан мүмкүн эмес, ооба дейт. Бирок дейт. 50 жылдан бери дейт. 30 жылдан бери 50 жашка чыкканча экөөбүз дейт. Бир жумада 3 жолу жолугабыз дейт. 3 жолу. Мына ошол бир жумада 3 жолу жолукканда сиз дейт дайыма 50 жылда бир дагы мындай жерин унуткан жоксуз дейт да. Кайра айтып бересиз дейт. Бирок сизге жеңилдебей койдуңуз дейт. Ошол эле кандай десем, состояние кайра кире бересиз дейт. Ооба дейт, алар сиз менен жаман нерсе жасады 50 жыл мурун дейт. 5 минутта, 10 минутта, жарым сааттык жаман нерсе. А сиз дейт, ошол 30 жылдан бери дейт. Каждый раз дейт да, ошол эмоцияларды испытывать этип дейт. Алар сиз менен бир эле жолу жасаса дейт да, сиз жумасына 3 жолу жасайсыз өзүңүз менен дейт. Түшүнүп атасыздарбы? 30 жылдан бери дейт. Да, они насиловали вас дейт один раз, а вы насилуете себя 50 лет дейт. Түшүнүп атасыздарбы? Бир жолу болгон окуяны сиз кайталап отуруп дейт да, 30 жылдан бери өзүңүздү кыйнап келесиз дейт. Я вам не смогу помочь дейт. Потому что сиздин максатыңыз дейт тазалануу эмес дейт. Сиздин максатыңыз өзгөрүү эмес дейт. Надо прощать для себя дегенди мен ошондо түшүндүм, ага чейин вообще түшүнчү эмесмин. Өзгөрүү эмес дейт. Сиздин максатыңыз дейт, ошо каждый раз ошону ойлонуп дейт, аларды наказывать этиш дейт. Бирок сиз түшүнбөй жатасыз дейт. Сиз ойлогон сайын, сиз кыйналган сайын, аларды жек көрүп, проклинать эткен сайын дейт да, алардын жүрөгү оорубайт дейт. Алардын ички дүйнөсүндө андай процесстер болбойт. Сиздин ички дүйнөңүздө процесстер болот дейт. Сиздин гормоналдык фонуңуз ошондой ууларды бөлүп чыгарат дейт. Сиз рак болуп ооруп атасыз дейт. Алар ооруган жок дейт. Түшүнүп атасыздарбы? Идет саморазрушение внутри дейт. Сиз өзүңүздү талкалап атасыз дейт. Мен ошондо түшүндүм да. Болбой калды дегенде, сен эч кимге айтпаганда, мендей болуп, мисалы, вообще айтпаган киши болсоңор деле, болбой калды дегенде, бир айда бир жолу силер баары бир ошол жашооңордо болгон окуяны айта турган бир кишиңер болот да. 100% эч кимге айтпай коюу кыйын. Ооба, албетте, мисалы, мен биринчи айтып берген окуямдай окуялар болот, айта албайсың эч кимге. Бирок ошентсе деле все равно сен ойлойсуң анчы. Ойлойсуң. Элестетесиң ошол окуяны. Жүрөгүңдү өйт. Түшүнүп атасыздарбы? А биздин подсознание аны түшүнбөйт. Ал ойлойт, буну менен кайра ошол окуя болуп атат деп ойлойт да. Ал адам үчүн кечирүүнүн кажети жок. Урматтуу марафон катышуучулары. Ал адам үчүн жакшы киши болуп, ал адам үчүн эмес, мындай жест деп коет го, жакшы жест кылуунун кажети жок. Өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн жан дүйнөңөр үчүн, өзүңөрдүн ошол кыйналып, ууга чыланып жаткан жан дүйнөңөр үчүн ошол техникаларды жасап, ошол нерседен арылууга мүмкүнчүлүк алыш керек. Ал адамга аны кечирип, добрый болуп, ага мүмкүнчүлүк бербейбиз биз. Биз өзүбүзгө мүмкүнчүлүк беребиз. Өзүңүздөргө мүмкүнчүлүк бериңиздер. Ошо ичиңерде отурган, ар бириңердин ичиңерде отурган адамга мүмкүнчүлүк бергиле. Сыртынан ыйлаган менен жан дүйнөсү ыйлаган адамдар көп. Сыртынан күлүп жүргөнү менен жан дүйнөсү кыйналган адамдар көп. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн өзүңүздүн иштеш керек. Көп адамдар азыркы жашоодо
роботтай эле жашап калганбыз да, роботтай. Мындай ички сезимдер башкача да катып калган. Откуда берутся жестокие люди деп айтат да? От жестокой жизни. Бирок аларды бул нерсе мынтип оправдывать этпейт да. Мен аларга мынтип адвокат болуп эметкен жокмун. Албетте ар бир адам өзүн өзгөртүүгө укугу бар. Мен жана кече да айтып кетпедимби? Жараткан жаман тагдыр бербейт ар бирибизге. Бирок жашооңдо эмне болсо дагы сен өзүңдүн чечимиң. Өзүң чечим кабыл аласың. Кандай адам болуу бул сенин чечимиң. Кандай жашоо бул сенин чечимиң. Кече кто я деген темада өттүк, Ооба, кабыл алыш керек. Мен жашоом ушундай болуп калды. Мен ушундай нерселерге кабылып калдым. Тазаланыш керек. Бирок мындан кийинки жашоону ошол нерсеге мындай, кандай десем, байлагандын кажети жок да. Түшүнүп атасыздарбы? Андан арылыш керек, кетириш керек. Кереги жок анын баарын. Бул сиз мынтип элестеткиле да, мына адам басып баратат, жакшы эле басып баратат. Жакшы басып баратат да, бирок бутунда чоң таш бар да. Канча тарынчыңар болсо ошончо ташыңар болот. Биз көп айтабыз лидерлергечи, не знаю, как это работает. Мен ар дайым айтам, билбейм кандай иштейт. Механикасы кандай билбейм. Бирок бул иштейт. Мен азыр ушундай түшүнүп калдым да. Канчалык ошо тарынычтардан арылган сайын, канчалык жүрөгүңдү ачып, жүрөгүң жумшак болуп, ушунчалык жашооңдо жөнөкөй адам болсоң, ушунчалык жашооңдо жаман нерселерден арылганга аракет кылсаң, бул жана бутуңдагы таштар бар го, ошолор үзүлүп түшкөндөй болуп. Кандала деп койчу эле илгери, бутуна таш байлап койчу. Наказание депчи. Ошонун баардыгы түшкөндө адам ушунчалык ийгиликке жакын болуп калат, өзү эле. Ушунчалык өзүнүн үстүнөн иштеген сайын мындай учат да, мындайча айткандачы. Эгерде сиздер бүт жасап атасыздар азырчы, ийгиликтүү болгонго, жакшы жашаганга, жолдошуңар менен, үй бүлөңөр менен, бирок бир нерсе эле тоскоолдук кылып атса, анда мына ушул нерсе. Өзүңөрдүн үстүңөрдө иштегиле. Өзүңөрдү өстүргүлө. Бирок өзүн өстүрөт десе, кээ бир адамдар бар, болгон тренингдин баарына барат, анын кажети жок. Даже, например, бүгүнкү берген техникаларды деле колдоно берсеңер, сонун мындай ийгилик жаралат. Сонун өзгөрүүлөр болот жан дүйнөңөрдө. Эми келиңиздер, техникалар жөнүндө айтып берейин. Биринчи техника бул медитация. Албетте, мисалы сиздер любой эле ютубка кирип эле, мисалы медитацияларды жасаңыздар болот, на очищение, ар түрдүү прощение деген медитациялар бар да. Ошол медитацияларды кылып атып эле, мисалы шаркыратма деген медитацияны кылабыз, биз чогултуп, колуңа чогултуп отпускание, ошондой медитацияларды кылсаңыздар, бул временно жардам берет. Мисалы жана мыкка туруп атышпай, мыкка деле барып турсаңар болот. Бул дагы аябай жакшы, ден соолукка да жакшы. Бирок бул дагы убактылуу да. Убактылуу сиздерге ошол арылууга жардам берет. Бирок все равно улам жасай берсеңиздер, мындай да, бул как лечение катары кабыл алыңыздар да, чудо эмес. Чудо негизи бул жашоодо чудо качан болот? Силер өзүңөр аракет кылганда болот. Сыйкыр. Биринчи ошол сиздерге ушундай техника сөзсүз түрдө. Экинчи техника бул жанагыл кече күнкү сиздерге айткандай список жазып, чын анан калп деп ошо майда тарынычтардан тазаланып туруу да, майда тарынычтардан тазаланып туруу. Бул абдан маанилүү. Анткени биз мисалы мен мурда күндө кечинде жасачумун. Жаман нерселерди кечинде жазабыз. Күндө кечинде ошол мындайча айтканда ошол тарынычтарды жазып, анан чийип, анан жатчумун да, анан
мен негизи өзү жашоодо вообще сөгүнбөйм да. Азыр кичине чыгып кетип атат. Билбейм, бул дагы болсо мындай маска деп коебу. Мен мисалы негизи отличницамын да, анан кийин туура жүргөнгө аракет кылам да негизичи анан. Бирок ошол сөгүнбөгөн үчүн баягы эмоциональный болгонум менен көп учурда мен ошол мындай аягына чейин уруша алчу эмесмин да адам мененчи. Анан өзүмө мындай бирөөнү жек көрүүгө же болбосо ушундай мүмкүнчүлүк берчү эмесмин да. Мен кийин ошол жанагы список жазып баштаганда мен жөн эле список жазчу эмесмин. Кечээ күнү сиздер список жазбадыңыздарбы? Мен прям каждыйын кандай эмоция испытывать этсем ошону кошуп жаздым да. Эшек, сволочь, монтип, там, я тебя ненавижу, ушундай эмоцияларды кошуп, ошонун баардыгын жазып чыкчумун да. Ошол жанагы таарынычтардын баардыгынчы. Түшүнүп атасыздарбы? Эмне эмоция, злость, ненависть болсо ошонун баарын кошуп туруп кагазга түшүрүш керек да. Кагазга түшүрүп список жазыш керек. Бул хронология деп коет, хронология абит же болбосо бул кандайдыр бир сиздердин мындай кичинекейиңиздерден баштап болгон таарынычтарыңызды жазып отурсаңыздар болот да. Мен кечээ айтып бердим, мен биринчи жазганда ошол биринчи жолу ушул техниканы колдонгондо 20дан ашык барак жазчумун. Биринчи жазганда элестеткиле, күндө кечинде отуруп эле ошол жаза берчүмүн. Анан кайра өрттөп коесуң жатарда, кайра отуруп жазасың, кайра өрттөп коесуң. Мен көбүнчө үйдө киши көп болгон үчүн машинадан жазчумун. Машинадан отуруп жазып, анан кийин өрттөп анан үйгө кирчимин да кечиндечи. Сөзсүз түрдө бул көп деле убакытты талап кылбайт, сөзсүз. Мисалы азыр ушул кагазга мен дайыма пачкалап алып коем кагазды. Азыр деле колдоном. Мисалы кээ бирде туруп эле бук болуп эле, жүрөгүң кысылып эле, эчтеке жакпай, ушундай бир состояние болот го. Ошол состояние болгондо ар дайым мен кагазды алам дагы мээнимде болуп жаткан негативдин баарын кагазга түшүрөм. Бул аябай жардам берет. Анткени силердин мээңер бул сөзсүз кандай десем, ошол тазаланууга муктаж да, тазаланууга муктаж. Ошол тазалануу кагаз аябай жардам берет. Укмуш жардам берет дебейм, бирок жакшы жардам берет да. Жакшы жардам берет. Биринчи убактарда пока эгерде силер бирөөлөрдү кечиргенге пока даяр эмес болсоңор, хотя бы ошол эмоцияларыңарды кагазга түшүргөнгө аракет кылгыла. Кагазга түшүрүүнүн биринчи варианты бул жанагы таарынычтарды жөн эле хронология кылып жазуу. Анан ошолордун арасынан баягы азайып отуруп, кийин бир 3-4 таарыныч калат. Чоң таарынычтар. Мына ошол адамдарга письмо жазсаңар болот. Письмо. Мисалы мен чоң апама, папама, мамама жаздым, бирок бат эле түгөнүп калды аларга. Кийин мен мындай кылып жүрдүм да, эгер смелостуңар жетсе ошондой кылсаңар болот. Эгер катып кое турган жер бар болсо, мен машинеге катып койчумун. Жазып чогултуп, анан кийин окучумун да. Анан окусаңчы ушу мындай какой-то бир ошол порыв болуп калат да, жазган учурдан кийин окусаң мындай башкача сезилет да. А ошентип отуруп, кийин уже мындай жазсаң деле эчтеке чыкпайт да. Мисалы азыр жазсаң эчтеке чыкпайт. Мисалы ошол мурунку жолдошума мен почти 1 жыл жаздым. 1 жыл кат жаздым. Башында аябай көп чыкчы. Кийин ошол азайып отуруп, бирок все равно түгөнбөй койду. Кайра жазыла берди. Анан дагы бир ошол экинчи түрү ошол адамга таарынткан адамга кат жазуу. Бирок аны бербейбиз. Барып алып, мисалы, көп адамдар мынтет да, ата-энесине таарынган болсо, ошол сабактардан кийин барып алып, силер мени минтип, тигинтип деп ошол адамга айтканга аракет кылат да. Өзгөчө ата-энеге биз ооба таарынууга укугубуз бар.
тарынса болбойт деп дебеңиздер. Анткени биз тарынса болбойт деп туура адам болгону менен ички жан дүйнөңдө ал сезимдер баары бир бар да. Бирок барып алып аларга айтпайбыз. Анткени түшүнбөйт алар. Анткени ар бир ата эне өзүнүн деңгээлине жараша баласына жакшы жашоо бергенге аракет кылат. Биз деле балдарыбызды чаап коебуз, уруп коебуз, жаман сүйлөп коебуз, бир жака жибербей коебуз, бирдеме сураса бербей коебуз, алып бере албай калабыз. Ошонун баары эле таарыныч боло берет. Бирок биз аны жаман көргөн үчүн жазабайбыз. Түшүнүп атасыздар? Биз ошол баланы өзүбүздүн деңгээлибизге жараша, түшүнүп атасыздарбы? Сүйүү деңгээлине жараша отношения кылабыз. Демек, сиздердин ата энеңиздер кылган сиздерге мамилеси бул алардын сүйүү деңгээлине жараша да. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн ата энеге болгону кат жазсаңыздар болот. Анан дагы бир ошол ата энелерге байланыштуу техника айтып коеюн. Көбүрөөк белек алып бериңиздер. Көбүрөөк белек алып бериңиздер. Анан мен мисалы башында ошол кат жазып белек алып берип жүргөндө вообще рахмат деп айтчу эмес да. Менин ата энем үчүн, например, ушу мындай эле как будто должен сыяктуу эле кабыл алчу да башындачы. Анан кийин мен уже элестеттик эле, уже открыто эле мама, папа ата энеси бата берсе баланын иши жүрүшөт экен. Мага бата берип койгулачы деп уже мындай кандай десем, уже айтып элечи, ачык элечи, мага бата берип койгула. Мен силерге подарка алып келдим, ыраазычылык айтып койсоңор, мен деген ишим жүрсүн деп, силердин батаңарды алайын деп, ушундай белектерди алып келип атам деп айтып жүрүп, азыр көнүп калышты да. Азыр даже эки носки алып барып койсоң деле бата берип, аябай ыраазы болуп ушинтип турушат да. Түшүнүп атасыздарбы? Бунун бардыгы канчалык баягы кичинекей кезиңде сүйүү жетпей калган, внимание жетпей калган, түшүнүп атасыздарбы? Ыраазычылык, мактоо жетпей калганда, ошол дыраны баягы ичинде калып калган бир жаман нерсени азыр деле толтурса болот. Же болбосо балдарыңызга болгон мамиле, урматтуу ата энелер, бата менен эл көгөрөт деп бекер айтылган эмес кыргыздачы. Анткени канчалык сиздер ошол балдарыңыздарга бата берсеңиздер, канчалык калоо тилек айтсаңыздар, канчалык ошол мактоо сөздөрүн айтсаңыздар, ошончолук балдарыңардын иши жүрүшөт. Особенно аталар болсо, бул жакта атанын эркек балага болгон таасири абдан чоң. Ошон үчүн бата бергенден тажабаңыздар. Канчада болсоңор деле. Мисалы, мен азыр кыздарым чоңоюп калды. Подросток убактан баштап биз кичинекей кезинде айтабыз да, сен азаматсың, мен сен менен сыймыктанам, кызым, мен сени жакшы көрөм деп. Бирок кийин чоңоюп уже подросток болуп баштагандан баштап уруштан башка эчтеке укпай калат да. Ошол маалда дагы көбүрөөк айтыңыздар. Мен сен менен сыймыктанам, сени жакшы көрөм, сен азаматсың деген сөздөрдү көбүрөөк айтканга аракет кылыш керек. Бул абдан маанилүү. Анан кийин ошол жашооңуздарда бир-эки случай калат. Бул ошол письмодо жардам бербей калат. Анан дагы бир айда бир жолу сиздерге дагы бир техника, бул абдан сонун жардам берет. Письмо себе. Өзүңүздөргө кат жазыңыздар. Өзүңүздөрдөн биз көп учурда өзүбүздөн кечирим сурабайбыз. Өзүбүздү карабайбыз. Бир эже айтат бир жолу, мени эч ким мактабайт дейт да, мен ушунчалык аракет кылам, жашоомдун баарын эле башка адамдар, спасатель, биз тема өтпөдүкпү деп айтат. Анан айтып атпаймынбы, эжеке, сиз өзүңүзгө өзүңүз рахмат айтасызбы? Өзүңүздү өзүңүз мактайсызбы? Ушунча адамга жардам бересиң, азаматсың, сен кыйынсың, колуңдан баары келет деп өзүңүзгө өзүңүз айтасызбы деп? Жок, биз өзүбүзгө өзүбүз айтпайбыз. Ошон үчүн өзүбүзгө кат жазабыз, письмо себе. Бул дагы эң күчтүү мисалы техникалардын бири. Кийинки болсо жөнөкөй эле. Мен сиздерге мисалы 4 буттап туруп, 2 айланып секир деген эме жок, техника жок. Баардыгы жөнөкөй техникалар. Кийинки техника болсо, бул каза болуп калган адамдарга байланыштуу. Мисалы, сиздер тарынып жүргөн адамдар болсо, каза болуп калган болсо, ошол адамдарга, мисалы, ата энеңерге, бир туугандарыңарга тарынып жүрүп, аларга айтып сүйлөшкөнгө жетишпей калсаңыздар, мындай, кандай десем, кайгырбаңыздар демекчимин. Анткени Куран аркылуу ошол адамга Куран окутуп бүткөндөн кийин ошол бата кылат го, ошо бата кылып атканда ошол
ушул урматтуу, ушул мен сени кечиргенге аракет кылып жатам. Ошол сени кечирүүгө мага эми Кудайдан суранабыз, конечно, ал кишиден суранбайбыз. Жаратканым ошол кишини мага кечирүүгө мүмкүнчүлүк бер, ошол кишини кечирүүгө мага күч кубат бер, же болбосо ошол түшүнүк бер, акыл эс бер деп ошол сураныш керек да. Бунун да күчү абдан чоң. Мен ар дайым айтып берем, бүгүн дагы кыскача айтып берип коеюн, убакыт аз калды. Бир эжеке ушинтип сиздердей болуп эле сабак өткөнбүз. Женское счастье деп көп өтүп калдым эле башында. Ошол женское счастьедан ошол эже биринчи жолдошу менен ажырашып кетти. Эми жолдошу менен ажырашып кетти, кызы бар экен. Ал кыз экөө кичинекей эле времянкада аябай кыйналып жашашты экен да. Анан кийин жолдошу болсо ушу таштап кетип калган экен. Аны өмүр бою аны жаман көрүп, жек көрүп жүрчү экен да. Анан сүйлөшкөнгө жетишпей калды, каза болуп калды жолдошу. Анан ошол эмне кылсам болот дегенден ушинтип Куран окуттуңуз. Вообще Куран окутпаптыр. Каза болгондон кийин деле. Бирок аз эле болду деди, ошондо каза болгонуна 3 жылдай болуп калды деди окшойт. Анан бирок вообще даже барып Куран окуткан жокмун дейт. Вообще анан Куран окуттуңуз, ошол кечирүүгө жардам бер деп, Кудайдан сураңыз деп аябай сүйлөшүп, анан сонун нерсе болду. Ошентип жүрдү. Анан арадан бир ай өтпөй эле мага эми WhatsApp'тан жазды. Кандайсың? Менде сонун окуя болду деп, эмне болду десем, бир күн отурсам эле үйгө бир балдар келди дейт да. Эркек балдар келип эле, анан кийин кызы чоңоюп, турмуштан ажырашыппы, ушундай иш кылып аябай проблема болуп кызында дагычы. Анан ал да үйдө отуруп экөө аябай кыйналып атканда, ошол бир балдар келип эле сүйлөшүп, эже кандайсыз, шундай ооба десе, мондай биринчи жолдошуңуз бар беле деп, биз ошонун балдары болобуз, атам сиздерге ушинтип каралашып койгула деп аябай суранды эле деп келишип, ушундай мамилеси сонун болуп, аябай жакшы балдар экен дейт. Үйүн жакшыртып беришип, кызын жумушка кирискенге жардам беришип, ишилсе аябай колдон буттан алып. Анан алардын дагы апасы каза болуп калган экен эрте эле. Анан ошол апасы катары отношения кылып элестетти эле, ушунчалык сонун. Ушундай эме болот да, ыраазы болуп атпайбы, элестетти эле ошол кандай десем, сен өзүң ички жан дүйнөңөн кечиргенде, сен өзүң ички жан дүйнөң өзгөргөндө башка нерселерге жол ачылат да. Башка нерселерге жол ачылат. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн ошол каза болуп калган адамдар болсо деле, аларга жок болсо да кек сактап жүрө бербей, ошол Куран окутуп, ошо жаратканыман ошол жакшы нерселерди сураганга аракет кылыңыздар. Бул жакын кишилер жөнүндө айтып атам мен. Бүгүн мен айтып аткан техниканын баары жакын кишилерге мындай тиешелүү десем болот. Мына жакындарыңар, ата-энеңер, бир туугандарыңар, тууган уруктарыңар, кайын журтуңар, жолдошуңар, ошол адамдарга ушундай техникаларды колдонсоңор болот. Бирок урматтуу ушул жерде угуучулар, сиздерден суранычта, эгерде ошол адам тирүү болсо, сүйлөшүп калганга аракет кылыңыздар. Сүйлөшүп ошол мен жаңы эле айтып бердим го, мен ошол биринчи күйөөмө канча кат жазсам деле эффект бербей койду. Кайра эле чыга берет. Анан ошондо биздин Жаңыл Токпаевна, биздин компанияда Бриллиант, ошол Жаңыл Токпаевна менен сүйлөшүп калып бир жолу. Анан айттым да, ушуну кетпей койду депчи, вообще кетпей койду. Эмне кылсам болот десем, айтты, просто поговори деди да, барып сүйлөшүп кел деди. Анан сүйлөшкөндө сразу менде терс, анткени мен ага чейин аны блокко коюп, биз аялдар эмне кылабыз, блокко коюп, телефон номерин болсом эшек деп жазып, ушундай отношения кылабыз го биз. Анан ата-энеси менен жакшы сүйлөштүм, бирок өзү менен сүйлөшпөй ушинтип жүрдүм эле да. Мындай всячески пыталась навредить да, иш кылса каргап, ушундай отношения кылып жүргөм. Анан кийин письмо жазып жүрүп кичине кой берди деп ойлойсуң, бирок тоже кой бербейт. Анан бирок айтты да, бирок барганда сүйлөшүп атканда биринчи сенин сөзүң деди, чакырасың деди. Анан мен сага ушунча жылдан бери таарынып жүрөм, ошондо 3 жыл болуп калган. Анан 3 жылдан бери таарынып жүрөм, ушундай кек сактап жүрөм. Мен сени күндө кечинде каргайм.
жек көрөм, сен мени ошон үчүн кечирип койчу деп айт деди да. Мен үчүн элестеткиле эмичи, ал мен эчтеке кылган жокмун, ага жамандык кылган жокмун, мен эмнеге андан кечирим сурайм деп сурадым да. Десем, сен анын кылганы үчүн кечирим сураган жоксуң, сен өзүң жек көрүп жүргөнүң үчүн кечирим сура деди да. Просто ошентип эле айтып көрсөң анан көрөсүң деп койду, и все. Ошо ойдон эле калды. Анан бир жумадай жүрдүм. Анан бир күнү телефон блоктон чыгарып, звонить этип, кандайсың, Токмокто жашайт. Ушундай сүйлөшөйүн дедим да, келбейсиңби десем, 1 саатка жетпей келди. Жолуктук, сүйлөштүк. Анан машинеге отурдум дагы, артты карап, сүйлөй албайсың да, анан артты карап, терезени карап отуруп айттым да, мен сенден бүгүн кечирим сурайын дедим десем, эмнеге деп чочуп кетти да. Анан айттым, мен сени ушунча жылдан бери жек көрүп жүрөм, күндө каргайм сени, жаман нерселерди айтам, ошон үчүн мени кечирип кой деп эле. Анан өзү эле чыгып кетти да. Анан айттым, мен вообще кыйналып кеттим, болду дедим, уже мындай антип жашагым келбейт, мен ушундай чувстволор менен жашагым келбейт десем эле. Анан ошол жерден баягы эмне үчүн ажырашканын, ошол кечирим сурап, сен мени кечирип кой, мен ошол маалда билбейм эмне болгонун, ушунчалык көп сөздөрдү айтып, баарын түшүндүрүп, кайра кечирим сурап, ушунчалык бир башкача сүйлөшүү болду да. Мен мисалы ошол 8 жыл жүргөм, ыйлаганын көргөн эмесмин, мен да ыйладым, ошо көпкө чейин сүйлөшүп, баарын төкпөй чачпай, баарын түшүндүрүп айтып, ушундай сүйлөшүп, анан сүйлөшүп бүткөндөн кийин, анан кандай десем, облегчение болду да, действительно облегчение болду. Аябай сонун, билбейм как вам передать. Анан эң таң калыштуусу, мен ошол ажырашканда, кичинекей кызым боюмдарда ажырашканбыз. Төрөгөндөн кийин эпилептический синдром головного мозга деп, биз ошол 3 жылга чейин больницадан чыккан жокпуз. Анан ошол сүйлөшүүдөн кийин билбейм, мындай какой-то бир көз карашым өзгөрдү, билбейм. Ага чейин вообще улучшение болбой жаткан, бирок ошол сүйлөшүүдөн кийин улучшение болду да. Сама того не понимая. Кийин бирок ошол сүйлөшкөндөн кийин мындай нормалдуу, эми укмуш сүйлөш, албетте дистанция болуш керек, баары бир мындай вопрос болгондо, документ, какой-то бир маселелер болгондо сүйлөшүп калдык. Мындай нормальный да, эми мындайча айтканда. Анан ошол маалда кийин жарым жылдан кийин мен больницага алып бардым кызымды. Анан больницага алып барганда ошондо биринчи улучшение айтты да. Амплитуда деп коебу, бирдемеси азайып калыптыр, аябай жакшы депчи. Анан ал убакта албетте горячкага чыга элек болчу, бирок чай кофелерди иччүбүз, бирок анчалык прям мындай моментально. Анан врач дагы өзү айтты да, ошол мен эмнеге ойлоп калдым, анткени мынтип айтты да, ошол эме биз көптөн бери барчыбыз, 2 ай сайын барып башын тарттырчумун. Анан ошо 2 ай сайын башын тарттырганда баягы баланы уктатып коюп, алып отурасың да. Анан алып отурганда ошол эже менен сүйлөшүп отурчук да, ал 1 саат тартат, 1 саат уктатасың да, кечке уктатып отурасың, кээ бирде 2 саатка чейин. Анан сүйлөшүп, ардемени айта бересиң да, анан кийин эмнеге жалгыз келесиң, ушинтип сурап калат. Анан атасы каякта, ушундай деп, анан эже айтып атпайбы мынтипчи. Негизи дейт, эпилепсия дейт да, көп учурда, особенно балада дейт да, ошол энесинин эмоциональный состояниясы менен байланыштуу дейт да. Аябай байланыштуу. Эми элестеткиле, ошол маалда мен өзүм деле мындай жаңы эле мындай өзүмө кел элек даже болушум керекчи, келип баштадым беле, билбейм, ушундай бир состоянияда жүргөм. Анан ошондо кийинки барганда айтты да, аябай сонун улучшение болуптур, эмне болду эле деп. Анан билбейм эже десем, баягы эле дарыларды берип атам, бүт эле мурдагыдай десем, жок деди да, значит сенин эмоциональный состоянияң улучшилось дейт, сен өзүңдү жакшы сезип баштадың окшойт. Бала дейт, вибрация сыяктуу дейт, бүт кабыл алат дейт да, ушунчалык кабыл алат деп. Анан кийин 1 жыл өтпөй, уже кызым 1 жыл өтпөй ошол исключили да, полностью. Элестеткиле, полностью исключили. Жок эчтеке депчи. Ошон үчүн мен айтып атканым ошол да, менде дагы аябай көп гормональный нарушениялар болгон.
ранняя стадия климакса деп ошонун баардыгы кете баштады да, кете баштады. Ал убакта таңгатали жок болчу. Биз жаңы иштегенде кардицепс кофе, канадерма кофе, зеленый чай, анан какой-то бир зеленый кофе бар болчу, ошо менен. Кийин таңгатали чыкты, анан кийин красный чай чыкты, ушинтип потихоньку чыккан да. Башында ошол 2-3 кофе менен эле иштеп баштаганбыз. Эми караңыздар, ушунчалык көп өзгөрүүлөр ошол бир эле сүйлөшүүдөн келип чыгып атат да. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ошол анын үчүн эмес экен да, көрсө. Мен ошону түшүндүм да. Мен кылган аракетим анын үчүн эмес экен. Мени буга эмне түрткү берди? Мен ошол кыздарыма, ошол кичинекейинен эле папасын жамандачу эмесмин. Чоң ата, чоң апаларын жамандачу эмесмин. Такыр сен атаң мындай, сен мындай деп айтчу эмесмин. Просто ички жан дүйнөсүнө ошол бирөөнүн жек көрүү кирип калбаса экен деп аябай аракет кылчумун да. Бирок ичиңден кыйналасың да. Айтып салгың келет, оозуң ачып кетейин дейт. Анан ошондон арылгым келди да мен. Мен ошон үчүн барып сүйлөштүм. Эгерде сиздер да бир туугандарыңыздар менен ата-энеге барбайсыз да, бир жолу айтып атам. Ата-энеге барып, возмущение кылып айтпаганга аракет кылыңыздар. Өзгөчө уже возрастта болсо ата-энелериңер бесполезно да, мындайча айтканда бесполезно. Эгер бир туугандарыңар, мисалы досторуңар, жолдошуңар, бывший жолдошуңар же балаңар ушундай адамдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Тирүү кезиңерде сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Бул таң калыштуу нерсе экен, көрсөчү. Биз мисалы денебиздеги жаракаттарга көп көңүл бурабыз. Колубузду кесип алсак, сразу обработка кылабыз, ушунчалык аракет кылабыз, бирок ички жан дүйнөбүздөгү жаракаларга мындай көңүл бурбайт экенбиз да. Бирок ички жан дүйнөңдө пайда болгон жараканын баарын сага башка адамдар жасайт экен. Өзүнөн өзү эле жарака пайда болбойт. Сен туруп эле мисалы болду, мен бүгүн тарынам деп чечтим деп эле тарына бербейсиң. Түшүнүп атасыздарбы? Анан бир гениальный психолог айтканда, адамдар адамдардан ооруйт. Ошон үчүн адамдарды адамдар гана айыктырат деп айтканда. Люди болеют от людей, и только люди могут вылечить людей деген да. Бул абдан чоң истина. Эгерде сиздерде ошол адам менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо, же неадекватный адамдар болот да турабы, мисалы кол көтөрүп, сабап, ушундай жаман нерселерди кылып, мисалы ичкен адам болсо, мисалы ар түрдүү ушундай адамдар болсо, неадекватный, просто сүйлөшкөнгө мүмкүн эмес болсо, терапияга барыңыздар демекчимин. Терапияга барыңыздар. Эгерде терапияга акчаңыздар жок болсо, аябай кымбат. Мен ошол жакшы эффект берип атат. Бир кызга ушундай совет бердим эле, жакшы эффект берип атат. Видео. Өзүңүздөр менен өзүңүздөр сүйлөшүп отуруп алып, видеого өзүңөрдү снимать этип, просто мындай живой эме болуш керек да, энергетика болуш керек да. Отуруп, ошол историяны айтып берип, түгөткөнгө аракет кылыңыздар, жоготконго аракет кылыңыздар. Бирок терапия аябай жакшы таасир берет. Канчалык көп адамга мындай, кандай айтсам, мындай ошол терапияда болсо, ушунчалык эффект жакшы болот экен. Мен мисалы өмүрүмдө ушу групповой терапия дегендерге барчу эмесмин, бирок акыркы бир сонун тренингтерге катышкам. Ошонун алкагында жасалган биздин VIP сабагыбыз, групповой терапия. Групповой терапияга барганда сен сүйлөсөң деле башкалардын окуяларын угуп отуруп ичиңен тазалануу боло берет экен да. Ушунчалык сонун экен. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, VIP-ке келиңиздер. Мүмкүнчүлүк жок болсо, любой психолог таап, жакшы психолог таап, терапияга барсаңыздар болот. Мисалы жанагындай ыдык көрсөтүү, ар түрдүү насилие, жанагындай отношения с родителями, любой тема, развод, көп темаларды эгер самостоятельно иштегенге, өзүңөрдү өнүктүргөнгө, өзүңөрдүн үстүңөрдө иштеп тазаланганга мүмкүнчүлүгүңөр жетпей жатса, обязательно терапияга барыңыздар. Ар түрдүү мындай мотивационный эмес, именно мындай да мотивационный тренингтерге качан барыш керек? Бизнесте мотивация жетпей жаткан. Жан дүйнөңдө баары жакшы, просто уктап жатасың да. Ошондо барыш керек да. Ал эми жан дүйнөң кыйналып атса, эчтеке жардам бербей жатса, анда психологияга кетиш керек да.
кетиш керек десе баш от менен кирип кетүүнүн кажети жок. Түшүнүп атасыздарбы? Мынтет да, хороший психолог это проработанный психолог дейт да. Бул эмне дегенди билдирет? Ошол жакшы психолог бул өзүнүн жеке жан дүйнөсүндөгү жараларын айыктырган дейт да. Ошол жакшы жардам берет дейт. Балким ошон үчүн болсо керек, бирок көп адамдар мага кайрыла берген үчүн, көп адамдар менен сүйлөшө берген үчүн мен ошол жөн эле эмес, компетентный болоюн деп анан окууларга бардым да. Же болбосо мен деле мынтип окуйм деп деле ойлогон эмесмин. Түшүнүп атасыздарбы? Анан бирок мен үчүн дагы аябай сонун жаңылык болду. Мен силерге айтып берген могул өзүмдүн жашоомдогу болгон кыйынчылыктардын баардыгын азыр спокойно силерге айтып атпаймынбы? Мисалы мен мурда оозуман чыгарчы да эмесмин да, ыйлап баштачумун сразу элечи. Азыр болсо монтип спокойно отуруп сүйлөшүп, айтып, ушунчалык сонун бир жашоомдо өзгөрүүлөр болду. Мени тааныган адамдар айтып атат, азыр акыркы 1 жылда сен вообще спокойно болуп калдың дейт да, мындай. Жинденсең дагы башкача дейт да, мурдагыдай эмес дейт да. Мурда тим эле ураган болуп кетчү да, мындайча айтканда. Азыр болсо шамал болуп калды деп күлүп атышат да. Даже жакын эле жолдошум деле байкап атат, башкача болуп калдың депчи. Да, эмоцияларың башкача болуп калды. Мурда мен азыр туруп ыйлап берип эле, мисалы мен мурда кино көргөндө вообще ыйлачу эмесмин. Туруп ыйлап берип, кайра күлүп, ушундай бир мындай эмоциональный сферада мындай жеңилдеп башкача өзүмдү алып жүрүп калдым да. Ар бириңиздерге ошол өзүңүздөр үчүн, башка адамдар үчүн эчтеке кылбаңыздар. Бул жашоодо именно биз мындайбыз да, башка бир кереги жок нерселер келгенде эгоист болобуз да, анан ушундай нерселерге келгенде герой боло алабыз да. Жок, ушул өзүңүздөргө тиешелүү нерселерде эгоист болуңуздар. Өзүңүздөрдүн границаңыздарга, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштегенге, ушул таарынычтардан арылууга келгенде эгоист болуңуздар деп суранмакчымын да. Эгоист болуңуздар. Жакшы мындай забота о себе. Анан ар бир терапиядан кийин өзүңүздөргө бир жакшы нерсе тартуулаңыздар. Мисалы, бир күн кечке ушу каттарды жазып, балким ыйлап, балким жан дүйнөңүздөр ооруп, аны өрттөдүңүздөрбү? Эртеси күнү таң атпай өзүңүздөргө жакшы прогулка, шопинг аялдар аябай жакшы көрөбүз. Же болбосо дамдуу тамак жасап, үйүңүздөрдөн сонун стол накрывать этип, отмечать этиш керек да. Ар бир сиздер кылган мындай өзүңүздөр отмечать этишиңиздер. Гүл сатып алыңыздар, өзүңүздөргө белек сатып алыңыздар. Эч кимден күтпөңүздөр. Мисалы мен аябай жакшы көрөм. Эрте туруп завтракка барган аябай жагат. Мисалы кофейняларга бар эле айтып турушат, кымбат деп. Кымбат эмес, урматтуу лидерлер, арзан эле. Мисалы, Биладжо деген кофейня бар, Киевскийде, площадьта. Эртемен саат 8-ден 10-го чейин завтрактарга 50% скидка болот. Көп болсо 100 сом, 200 сом кетет. Барыңыздар, отуруп мындай өзүңүздөргө жакшы күндөрдү тартуулаңыздар. Сиздерге эч ким тартуулабайт жакшы күндөрдү. Эч ким сиздер үчүн жүрөгүңүздөрдү тазалабайт. Ошон үчүн өзүңүздөр тазалаңыздар, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдүн өзүңүздөр иштеңиздер. Буюрса эртең да техника чистки болот, ал жөнүндө да сүйлөшөбүз. Бүгүнкү кечирүү техникалары ушулар. Суроолор болсо жазыңыздар. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Баарыңыздардын жан дүйнөңүздөргө тынчтык каалайм. Мен үчүн ошол биз өтүп жаткан VIP сабактардан кийин дагы ошол бир эженин сөзү аябай жүрөгүмдө калды. Кийин VIPтен кийин жазды да, мен дейт мурда мындай маста эле болуп жүргөндөй эле жүрүптүрмүн дейт да. Эмне кылып атканым белгисиз, эмне болуп атканым белгисиз дейт. Азыр мен дейт да, жашоону сүйө баштадым дейт да. Бул мен үчүн жан дүйнөмдө тынчтык болуп калгандай болуп атат дейт да. Как будто мындай болот го, ушундай тынч, баары жакшы, ушундай бир состояние нирваны деп коебу, мисалы, машинанын ичинде кетип атканда терезени карап кете бересиң го. Ушундай спокойствие, ушундай бир состояние болуп атат деди да. Бул мен үчүн абдан чоң мындай билбейм, аябай сүйүндүм да. Баарыңыздарга ошондой состояние каалайм. Ийгилик, анда буюрса орусчасынан бир нече минуталардан кийин